11 каналы күнү бою болгон окуяларды баяндайт. Мен Айгерим Жанакул алар тууралуу кыскача тааныштырам. Радардан жоголгон Египет учагы ондогон жүргүнчүсү менен кошо деңизге кулаганы маалым болду. Окуя болгон жерге куткаруучулар келишти. Жасалма паспорттор чырын ички иштер министрлиги иликтеме кылды. Премьер Жээнбеков окуянын чоо жайын тезирээк билүүнү тапшырды. Миллиондогон евроны талап кылып, банкты барымтага алган жара Москвада өлтүрүлдү. Банк кызматкерлери болсо жабыркабаган айтууда. Толугураак алдагы мүнөттөрдө. Саламат сактоо министринин коомдук кеңеши министрликтин дарегине бир топ сындар менен бүгүн маалымат жыйын өткөрүштү. Кеңештин төрагасы Айбар Султангазиевдин айтымында кургагучук дарты менен ооругандар кабыл алган ФС-1 дарылары бюджеттин эсебинен сатылып алынган. Жалпысынан $300 000 сатылып алынган препаратка карата эч ким жоопкерчиликти албаганын айтууда. Ушундан улам өкмөт мүчөлөрүнө кайрылуу жолдонгон, ал эми мыйзам бузган прокурорчу врачтарды жазалоо керектигин айтууда. Биз изилдөөнү өткөрсөк, ал сатып алган жолу туура эмес болуп тур да. Туура эмес дарылар алыныптыр. Бизде мурун регистрациясы жок деген дарылар кириптир да. Ошол себептен биз мындай суроону көтөрдүк да. Башка жаңылыктардан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Стамбулда уйгурлардын жасалма кыргыз паспорттары менен кармалышын иликтөөнү ички иштер министрлигинин атайын тобуна тапшырды. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев иликтөөгө ар тараптуу көмөк көрсөтмөкчү. Мындан тышкары эки мекеме кыска убакыт ичинде тезирээк паспорт жаңжалын иликтеп ал тууралуу коомчулукка үзгүлтүксүз маалымат берип туруусу керек. 17 майда Түркиядагы аэропорттордун биринде 98 кытайлык уйгур жасалма кыргыз паспорттары менен кармалгандыгы маалым. Түрк басмалары чет элдиктер ар бир документ үчүн 2,5 миң евродон төлөгөнүн жазып чыгышты. Кытайлык уйгур жарандары Жидда багыты менен учуу маалында кармалышкан. Ошондой эле чет элдиктер менен кошо дагы 4 кыргызстандык кармалгандыгы айтылууда. Эл аралык кабарларга да кайрылабыз. Египеттеги Египт Эйр компаниясына таандык учак жер ортолук деңизде кулап түшкөнү аныкталды. Мурдараак Париждөгө сапар алган учак радардан жоголгондугу айтылган болчу. Маалыматка караганда учактын авариялык абалда экени туурасында эч кандай кайрылуу болгон эмес. Рейтер маалымат агенттигинин берген маалыматтарга караганда 56 жүргүнчү жана 10 экипаж мүчөлөрүнүн тагдыры эмне болгондугу белгисиз. Учурда авиакомпания тарабынан атайын штаб түзүлүп, кырсык болгон жерге куткаруучулар барган айтылууда. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 29 март күнү дагы Египт Эйр авиакомпаниясынын Кайрге бара жаткан Airbus A320 учагы барымтага алынып, Кипрдеги Ларнаки аралына конууга мажбур болгон. Кийинчерээк учакты барымтага алган Сейфаддин Мустафа кармалып, Египеттеги камалып жаткан аялдарды бошотууну талап кылган эле. Ал эми Москвада банкты барымтага алган адам өлтүрүлгөндүгү кабарланууда. Полициянын маалыматына караганда, Насыялоо банкынын кеңсесине кирип, кызматкерлерди барымтага алган куралдуу кылмышкер атайын операция маалында жок кылынган. Кызматкерлер болсо жабыр тарткан эмес. Кылмышкерлер жардыргыч затты иштетүү аракетин көргөн учурда тындым кылынгандыгы кабарланды. Банк жайгашкан турак жайдын жашоочулары чыгарылган. Ал эми саперлор баарын текшерип чыккандан кийин гана аларга үйлөрүнө кирүүгө уруксат берген. Кечээки окуяда кылмышкерлер менен полиция сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ал ири суммадагы акча бербесеңер кеңсени жардырып жиберем деп коркутуп, 4,5 миллиондон ашык рубль жана 13 000 евро берүүнү талап кылган. Каналдан которулбай туруңуз, бир нече мүнөттөрдөн соң дагы бул кабарларды кененирээк айтып беребиз. Өзбекстан аскери жактан күчтөнүүдө. Ташкент курал-жарак чыгарган белдүү компаниядан аскердик техникаларды сатып алды. Ошол эми алда чет жерде көз жумган кыргыз мигранттарынын тагдыры, алардын укуктары канчалык сакталууда? Миграция курмандыктары туурасында тема бүгүнкү 11 каналынын башкы темасында. Ошол эми алда Испаниянын Севилья командасы футбол боюнча Европа лигасын утуп алды. Алар Англиянын Ливерпуль командасы менен беттешкен. Дароо эле коңшу Өзбекстанда болуп жаткан кабарлардан баштайм. Дүйнөдөгү эң белгилүү Airbus Helicopters деп аталган курал чыгаруучу компания Ташкентке аскердик техникаларды алып келди. Алардын арасында мыкты делген Super Puma S-350 вертолеттор дагы бар.
Өзбекстан аталган компания менен мындан 3 жыл мурун келишим түзүп, жалпысынан 180 миллион еврога аскер техникаларын сатып алмай болгон. Буга чейин Германия болсо тарап саясий себептердин улам курал техникаларды берүүдөн баш тарткандыктан макулдашуу создугуп келген. Ушундан улам Өзбекстан Airbus тобунун S-295 тибиндеги 2 аскердик транспорттук вертолетко ээ болгондугу айтылууда. Кайрадан жергиликтүү кабарлардан жыл башынан 5-6 кыргызстандыктын сөөгү чет жерден алынып келинген учурлар катталды. Акыркы окуя Москвадагы улутчулдардын колунан каза тапкан 24 жаштагы жигиттин сөөгү мекенине коюлду. Соңку учурда ушундай чет элдиктердин кодулаган көрүнүштөрү көбөйгөн тенденциянын интернетке жарыяланган ошол эле видеолор, кабарлардан улам байкоо болот. 11 каналы бүгүн эмгек мигранттарынын ар кандай жагдайларда укуктарынын бузулушу жана айрыкча Орусияда ашынган улутчулдардын мигранттарга кол салууларынан набыт кеткендер туурасында маселени козгойт. Кийинирээк кийинки материалда. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда учурда 500 000 кыргызстандыктар эмгектенишет. Ал эми бейрасмий маалыматтарды карасак, алардын саны 1 миллиондон ашат. Мигранттарга кол салуулар, зордук зомбулук көрсөтүлгөн учурлар Акыйкатчы институтунун көзөмөлүндө турат. Бирок Акыйкатчы институтунун өкүлү Гүлзина Асаналиеванын айтымында алар башка өлкөлөрдөгү жүрүп жаткан тергөө иштерге аралашканга акысы жок. Так как на сегодняшний Кыргызстан менен Орусия көз карандыс мамлекет болгон үчүн Кыргызстандын акыйкатчысы түздөн-түз Орусиянын территориясында өз ишин алып бара албайт. Мигранттар Орусиянын бюджетине маанилүү салым кошкону менен алар мигранттардын укугун сактабайт. на территории Российской Федерации. Эл аралык келишимдерге ылайык Акыйкатчы институту кесиптештерине Кыргызстан жарандарына байланышкан иштерди көзөмөлдөп турууну гана сунуш кыла алат. А мы свою работу ведем. Биз өз ишибизди Орусиянын борборундагы жана аймактарындагы жайгашкан укук коргоо органдары менен Кыргызстандын акыйкатчылыгы ортосундагы келишимдин негизинде гана жүргүзөбүз. Полномоченным по правам человека. Замандаш диаспораларынын бирикмесинин өкүлү Лола Огонбаеванын билдиришинче, чет өлкөдө Кыргызстандыкка кол салган учурлардын көпчүлүгү маалымат каражаттарында жарыяланбайт. Диаспора тармагы гана көп учурда кыйын кырдаалдыга туш болгон мигранттарга жардам бере алган негизги уюм болуп саналат. Тюменская диаспора. Тюмендеги диаспора Тюменге келип, жумуш таппай ичип кеткен, көчөдө жашаган жана суук түшкөндө бутун үйшүтүп алган жарандарды тапкан. Ал киши бутун ампутация кылганга мажбур болгон жана биздин кыргыз диаспоралар ага коляска сатып берип, документтерин туурулап, медициналык жардамды каржылап берген. Анан аларды Кыргызстанга жөнөтүшкөн. В силу каких-то определенных обстоятельств. Лола Огонбаеванын айтымында кыргызстандыктарга кол салуулар болуп, же болбосо алар укук коргоо органдары тарабынан камакка алынганда өз укугун коргоо үчүн адвокат жалдоого мажбур. Эгер мигрант каза тапса, анын жакындары өзүлөрүн өзү камсыз кылышат. На сегодняшний день существует такая процедура, что у нас Азыркы күндө Орусияда биздин кыргыз юристтер пайда болгон. Себеби мигранттар Орусиянын мыйзамын билишпейт. Аларга юристтер жардам беришет. Эгер аларды мамлекет каржылап турса, аябай сонун болмок. Себеби биз Тышкы иштер министрлигине жардам сурап кайрылганда, алар бизде юридикалык кызматыбыз жок деп айтышат. Проблема у них возникает за счет того, что они не знают законодательства Российской Федерации. Баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргызстандын бюджетине сыртта иштеп, үй бүлөсүнө акча жөнөткөн мигранттардын салымы чоң. Эмгек мигранттарынын котормолору Кыргызстандын ички дүң продуктусунун 32%-ын түзөт. Ошентсе да чынында мамлекет аларга кам көрбөйт. Мигранттар дагы өкмөткө ишеним артышпайт. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Мигранттардын маселеси бүгүнкү 11 каналынын жаңылыктарында башка темада миграция кызматынан өкүл Майрамбек Бейшенов менен да ушул чет жерде жүргөн кыргызстандыктардын укуктары туурасында баарлашкына турабыз. Майрамбек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, сиздердин кызматыңыздар көбүнчө ошол эле Казакстанда же болбосо Орусияда жүргөн эмгек мигранттарынын кайсыл маселелерин чечип берүүгө көмөктөшөт? Биздин кызматтын компетенция боюнча биз баягы эмгек мигранттар менен иштейбиз. Эмгек мигранттардын укугун биз коргойбуз. Москвада болсо, Россияда жүргөндө биздин мигранттар көбүнчө баягы нелегальный жумушка кирип алышат, нелегальный регистрация болуп, ошол учурдарда анан маселелер башталат да. Ошол убакта биздин жардамыбыз керек болот да аларгачы. Баягы орусча айткандай трудовой спор, анан работодатель менен бир изучуулар болуп атканда биз жардам беребиз да. Баягы анан бизге мигранттар кайрылса, биз аларга жардамды баягы жумуш таап бергенге, жумуш
мыйзамдуу жумушка орношконго ошондой жардам бере алабыз да. Жалпы укуктардын коргоосу ал бул Тышкы иштер министрлигинин компетенцияга кирет да. Ушул кезге чейин ошол кайрылган мигранттарга орточо эсеп менен багы канчосунун көйгөйлөрүн чечип бердиңиздер? Азыркы убакта айтып кетиш керек, биздин представительство жогунан биз азыр эч кимге жардам бере албайбыз. Чын айткандачы, азыр биз аракет кылып атабыз представительство ачуу боюнча. Биздин план боюнча биз 9 кишини представительствого 9 киши менен штат менен представительство ачалык деп атабыз. Азыркы убакта келишимге кол коюлган, ратификациядан өткөн, азыр бир постановление чыгарып атабыз. Ошол штат ачылса, биз ошондой жумушту аткарабыз деп ойлоп атабыз да. Түшүнүктүү, бирок сиздердин кызмат чет жерде ошол өкүлчүлүктөр жок болуп атса, мигранттар кимдер аркылуу кайрылып жатат? Азыркы убакта алар биздин посольстволорго кайрылышат, ошол жерден жардам беришет. Посольстводун ичинде 2-3 консул бар, 2-3 сотрудник миграция боюнча иштегендер бар да, ошолор аркылуу биз жардам беребиз да. Өзүңүз айткандай, легалсыз жүргөндөр ошол эле жумуш маалында кырсыкка учурап, жараат алып калса же каза болгон учурларда алардын чыгымдарын дагы миграция кызматы өз мойнуна алабы? Сиз айткан маселе боюнча айтып кетейин, биздин кызматтын компетенцияга кирген, бул баягы компенсация орусча деп коет, возмещение транспортка канча расход кетсе, ошол постановление боюнча биз төлөп беребиз да. Арыз менен кайрылса, анан бизге баягы подтверждающий документтерди көрсөтсө, берсе, биз ошол чыгымдарды төлөп беребиз да. Калган жумушту азыр МИД аркылуу өткөрүп атабыз да биз. Рахмат сизге. Миграция кызматынан өкүл Майрамбек Бейшенов менен чет жерде жүрүп укуктары бузулган мигранттар, ошол эле мигранттардын өлүмү туурасында маектештик. Эми спорт кабарларына да кайрылалык. Испаниянын Севилья командасы футбол боюнча Европа лигасын утуп алды. Белдештин финалында испаниялыктар менен Англиянын Ливерпуль командасы беттешкен. Алардын беттеши Швейцариянын Базель шаарындагы Сант-Якоб парк стадионунда өттү. Алгачкы эсепте 35 мүнөттө Ливерпуль командасынын оюнчусу Дэниел Старридж ачып, бирок 11 мүнөт өткөндөн кийин эсепти Кевин Гамейро теңеген. Экинчи таймда Коке катары менен 2 гол киргизип, командасын 3-1 эсебинде алдыга чыгарды. Ошентип Севилья Европа лигасынын катары менен 3 жолку жеңүү чат алды. Ушундай жаңылыктардан соң сиздер менен коштошом. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Кайрадан 11 каналынан амандашканча.